Көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Каракул шаарындагы Зирек мектеби туурасында маалымат бермекчибиз. Аталган мектеп Кут билим окуу тарбия комплекстеринин филиалы болуп саналат. Бул билим уясы 2022 жылдын сентябрь айында 1-класстан 9-класска чейинки окуучуларды кабыл алып, өз ишин баштаган. Бүгүнкү күндө мектепте 120 окуучу билим алат. Бул мектепте 1-класстан 9-класска чейин окуучуларды кабыл алдык. 1-класстан 6-класска чейин кыздар балдар аралаш окуйт, алар барып келип окушат. Ал эми 7-класстан өйдө, бул жакта жатаканада жатып окушат. Жатаканада жаткан окуучуларда бардык окуучулар 2 мал, 3 мал тамагы менен бардык шарттар менен камсыз болгон. Бир эле IQ эмес, EQ-га дагы басымдуу кылабыз. EQ дегенибиз бул эмоциональный интеллект. Бул эмоциональный интеллект күчтүү болгон балдардын ой жүгүртүүсү, же болбосо ар кандай шарттарда туура чечим кабыл алганды үйрөтөт. Жашоодогу ар кандай кыйынчылыктарга бекем болгонго тарбиялайт. Ошол максатта Бишкекте Вайсфул деген эл аралык психологиялык борбору бар. Ошол Вайсфул психологиялык борбору менен келишим түздүк. Алар бизге ай сайын окуучуларга дагы, мугалимдерге дагы жана ата-энелерге дагы семинар, тренингтерди өтүп турат. Бул программанын ушул максаты келечекте бири-бирин түшүнө билген, толеранттуу, сабырдуу, туура ой жүгүрткөн, кайрымдуу, мээримдүү балдарды тарбиялоо максатында түзүлгөн бул программа. Зирек мектебинин имаратын сатып алуу жана капиталдык оңдоп түзөө үчүн Адеп Башади диний прогрессивдүү фонду ишкерлердин башын бириктирип, алардын колдоосу менен окуучуларга татыктуу билим, тарбия берүү үчүн жакшы заман талабына ылайыктуу шарттар түзүлгөн. Билим уясында билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу программа менен окутулуп, математика, информатика жана англис тилине көбүрөөк басым жасалат. Бул мектепти ушул Байтик, Чүй областындагы Байтик айылында 2014 жылы, анан Жети-Өгүз районунда Кызыл Суу айылында 2016 жылы ачылган. Анан ошол мектептерди көрүп, дагы жеке ишкерлер эми кыздардын мектеби болсун деп, кыздарга дагы жакшы билим, тарбия берүүнү көздөгөн ишкерлерибиз сунуштап, анан Адеп Башаты диний прогрессивдүү фонду уюштуруп, ошол ишкерлердин башын бириктирип, ушул имарат сатып алынды. Анан толугу менен реконструкция болуп, ремонттолуп, бардык шарттар түзүлүп, мектеп ачылды. Азыркы убакытта мектебибизде 120 окуучу бар. Көпчүлүгү Каракол шаары, Ысык көл областы жана башка райондордон, башка областтардан да бар. Бишкектен келген окуучуларыбыз бар. Оштон, Баткенден келип жатып окуган окуучуларыбыз бар. Мектебибизде биз математикага, информатикага, анан англис тилине басымдуулук кылабыз. Ал эми жалпысынан окуу программабыз Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген. Ошого кошумча катары өзүбүз мектептик компонент катары англис тилин, анан математиканы көбөйттүк. Анан азыр быйылча 9-класска чейин эле окуучуларды кабыл алдык. Бирок булар 10-11 классты окуп бүтүрөт. Анан 10-класстан баштап информатика эмес, программирование окутуп баштайбыз да. Аталган мектептин эмгек жааматы окуучуларга билим берүү менен бирге татыктуу тарбия берүүгө көбүрөөк көңүл бурушат. Билим уясы башка мектептерден өзгөчөлөнүп, күн сайын эртең менен окуучулар, мугалимдер жарым саат китеп окуу менен сабактарды башташат. Алдыга койгон максатыбыз ушул билим менен тарбияны дайыма чогуу алып жүрүү да. Ошонун негизинде күндө бизде эртең менен жарым саат китеп окуу сааты болот балдарга тарбия берүү максатында. Ошол эле маалда мугалимдер өзүбүз дагы китеп окуу боюнча жарыштарды уюштурабыз. Бул мисалы үчүн мен Сингапурдун кантип билим берүү тармагы кандай өнүккөн жөнүндө китеп окуп калдык да. Ал жерде мамлекет өнүгүш үчүн билим берүү тармагына өтө көңүл бурулуш керек экен да. Ошол эле маалда балдарга эле тарбия эмес, балдарга эле билим эмес. Сингапурда биринчи эмне алган ата-энелерди ошол маал, бир эле маалда ата-энелерди кошо окутканга аракет кылышканда, бизде да ошондой семинарлар болуп турат, ата-энелер чакырылат. Ата-энелерге да семинарлар өтүлүп турат. Ар кандай тармакта балдарды кантип тарбиялаш керек экен, балдарга кандай туура жол көрсөтүш керек экендигин, балдарга психологиясына кандай таасир бериш керек экендиги тууралуу ата-энелерге дагы ар тараптан семинарлар өткөрүлүп турат. Ошол эле маалда мугалимдерге дагы семинарлар өткөрүлүп турат жума сайын.
Андан сырткары биздин мектептин өзгөчөлүгү ошо билим берүү методикасында. Мисалы үчүн мен өзүмдүн сабак берүү принцибим да эркин да. Себебинде бир байланып калып, мындайлар сабактар өтүлүш керек экен дегенден алсыраак болуш керек да, мугалим эркин болуш керек. Мына ошол принциптер менен сабак өтөм, анан башка мугалимдерди ошондой чакырам да. Мисалы үчүн кагазын эле жазып даярдап койлу, мына мен мондай сабакты ушундай өтүп атам дегенден алыс болуп эле. Окуучуларга эң биринчи эмне кылыш керек, алардын билимин өркүндөтүш керек да. Ошого дагы басым жасалат бизде, мындай эркин болгонго. Дагы кандай өзгөчөлүк, биз электрондук журналга өткөнбүз. Edupage деген электрондук журналыбыз бар. Ал журналда кадимкидей эле телефондо, баардык интернетте ата-энелер балдарын ар бир кыймыл аракетин ошо Edupage журналдан үйдөн карап отурат. Мисалы үчүн 5 алдыбы үйгө SMS келет, билдирүү келет, ата-эне ачат, карайт, балам 5 алыптыр. Кээде 2 алып калышы мүмкүн. 2 алганда астынан жазып да койсо болот да, эмне себептен 2 алды же. Сабактан кечигип келди, тартибине алдыбы, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай келгенби, жана башка себептерин жазып да койсо болот да. Баланы тарбиялоо бир үй бүлө үчүн эле эмес, коомчулук, мамлекет үчүн да зор мааниге ээ. Элибизде уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген макал бар. Бул маселе азыркы убакта ааламдашуу заманында өтө актуалдуу. Балдарды туура тарбиялап, татыктуу билим берүү негизги милдеттердин бири. Келечек муундарга татыктуу тарбия берүү үчүн мектепте ар жума сайын атайын жумалыктар өткөрүлүп турат. Бир жыл бою түзүлгөн жумалыктары бар. Эң биринчи сентябрь айында кыргыз тил, кыргыз адабият жумалыгы болуп өткөн. Анда дагы жакшы иш-чаралар болду. Андан кийин англис тил жумалыгы болду. Ал эми бул жума 12-синен баштап биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин тарых жана география жумалыгы болуп атат. Бул жерде биз жумалыгы болуп бөлүнгөнүн себеби окуучуларга ар бир предметтерди, ар бир сабактардын өзгөчөлүгүн жана ошондой тарыхтын, мисалы бул жума жалаң гана тарых жөнүндө болмокчу. Өткөн жумада англис тил жумалыгы биз үчүн ушунчалык сонун кызыктуу болду десем жаңылышпайм. Анткени окуучулар менен биргеликте мугалимдер караоке ырдаштык, оюндар уюштурулду. Жалаң англис тилинде сүйлөшүүлөр. Бир жума бою жалаң англис тил жумалыгына карата англисче сүйлөштүк. Бул да биз үчүн дагы өзгөчө бир практика болду десем жаңылышпайм. Бул жерден билим алып жаткан окуучулар окуу менен гана чектелбестен ар кандай ийримдерге катышып, чыгармачылыктарын өркүндөтүп келишет. Ар бир окуучу өзү кызыккан ийримдерге жазылып, бөлүнгөн убакыт сааттарында эже агайлары менен даярданып үйрөнүшөт. Бүгүнкү күндө Зирек мектебинде сүрөт, комуз, гитара, вокал, шахмат, теннис жана башка ийримдер бар. Буга чейин мен кыздар лицейинде окугам. Ал жакта дагы шарттар ушундай болчу. Экөөнүн айырмачылыгы деле жок бул жакта. Бул жактын бардык шарттарына көнүп келатабыз. Мен драмга качам. Анан шахматка барсам деп ойлоп атам. Ал эми вокал ийримин Айгүл Исабаева жетектеп келет. Айгүл эже балдар менен шейшемби жана бейшемби күндөрү вокал боюнча билим берип үйрөтөт. Вокалга 1-класстан 9-класска чейинки окуучулар катышат. В окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.
Ошол окуучулардын ичинен өзгөчө тандалган балдар ушул вокал сабагына фортепиано, комуз, гитара ар кайсы тармактарга келишет. Ошонун ичинден вокалга кызыккан кыздар, балдар 7-класстан бара 1 класстан баштап 9-класска чейин бар да. Ошо 9-класстан 8-класстан мына бул кыздар капеллардашат. Түштөн кийин сабактан сырткары 2-чи, анан 4-чү күндөрү 2 гана саат убакыттар бар да бул балдардын. Балдардын убактылары жок негизи. Именно ушул түштөн кийинки сабактан кийинки кружокторго келишкен кыздар, балдардын баш аягы бул эсептегенибизде эми баягы бир 20дан ашык бала бар го. 1-класстан баштап 11-класска чейин. Ана ошолордун ичинен тандалып, телевизорго тартылып, мындай Шубинде окуп келген, Бишкектен Шубинде 1-класстан 5-класска чейин окуган кыздарыбыз бар. Окубай туруп эле келип ырдап аткан балдарыбыз бар. Мына ушул жерден эле нота таанып, ушул жерден улантып окуган балдардын деңгээлинде ырдап жүрүшөт азыр ушул балдар. Азыр көпчүлүк кыздарыбыздын көбү ушунун арасында ырдап аткандар ушул именно музыка сабагына ушул тармакты улайбыз. Операны улайм дегендерибиз бар. Мындай жөнөкөй ырчы болом дегендерибиз бар. Мына ушундай таланттуу балдар ушул жерге келип тармактанып иштеп эмме окуп атышат. Бул жеке менчик мектеп болгондуктан окуучуларды эртең менен жана кечкисин атайын автоунаа менен атайын белгиленген аялдамаларга жеткирилет. Бул жерде окуучулардын татыктуу билим алуусу үчүн акырындык менен бардык шарттар түзүлүп келүүдө. Окуучуларыбызды шаардын ар кайсы жагынан келген үчүн башталгыч класстарда атайын сервистер каралган. Эртең менен ошол сервис алып келип бул жака, анан кечкисин саат 4-тө сабактардан кийин кайра үйлөрүнө жеткирет. Ар бир сервисте ошол ассистент эжекелерибиз болуп, ар бир окуучу карта боюнча ар бир окуучунун кайсыл остановкадан отурары аныкталган. Ошол жактан окуучуну күтүп алышат. Эгер келбей калса ата энеси менен байланышып, анан жол жүрүү учурунда окуучуларды көзөмөлдөп, коопсуздук жагынан дагы карап көзөмөлдөп турушат. Анан эртең менен саат 7:45-те бул жака келишет окуучулар. 8-ден 8:30-га чейин атайын китеп окуу сааты бар бизде. Биз бардык класстарга китептерди бөлүп берип, анан ушул Кут билим мектептери азыр Кыргызстан боюнча 3-өө, ошол 3 мектеп арасында ошол китептер боюнча жарыш уюштурулат. Анан ал жарыштан алдыңкы орунду алган класстарга, же болбосо алдыңкы орунду алган окуучуларга баалуу сыйлыктар берилет. Анан саат 1-чи сабактан кийин эртең мененки тамактануу, 5-чи сабактан кийин түшкү тамак, анан түшкү тамактан кийин окуучулар 1 саат кружокторго катышат. Бизде фортепиано, гитара, комуз, стол тенниси, вокал, хор, анан шахмат кружоктору бар. Бүгүнкү күндө Зирек мектебине Ош, Баткен облустарынан жана Бишкек шаарынан жана облустун район шаарларынан келип окуган окуучулар бар. Бишкек шаарынан келип билим алып жаткан эже сиңдилер да бар. Алар 6-класстын окуучусу Умай Ибраева жана 9-класстын окуучусу Нурайым Алыбекова. Өзү бишкектик боломун. Мен 9-класска чейин Бишкекте китайский номер 95 мектепте окугам. Биринчи жолу ушу жакка 1-сентябрда келгенден кийин ушу мектепти көргөндө сүйүп калгам. Апамдарга барып туруп, апа ата ушу мектеп мага жакты, абдан катуу окугум келип атат деп келдим. Анан бирок 1-сентябрда келгенде шарттары жаман эле болчу. Азыр акырындап мындай өсүп шарттары сонун болду. Мен музыкага кызыккан себеби мен кичинекей кезден бери музыкага кызыкчумун. Менин апам, тайнем деле ырдайт. Тайнем КТРКда общий хордо ырдачу. 3-1 тууганмын. Сиңдим менен азыр ушул жакта окуп турам. Ушу мен азыр сүйлөп жаткан комната биздин комнатабыз болот. Сиңдим деле ырдаганга кызыгат, ырдаганга, сүрөт тартканга кызыгат. Сиңдим жатаканабыз азыр мындай сонун десем болот. Биздин ага эжелерибиз аябай күчтүү. Биздин ага эжелерибиз аябай күчтүү. Бизге эме кылбасак деле кийинки сабакта кылып келесиң деп, эме бизде поддержка кылтат. Дагы бизде ашкан тамак берип атканда 3 мал берет. Тамак эме ооба аябай жакшы. Эже сиңдилер музыкага кызыгып, вокал ийримине катышып келишет. Нурайым Бишкек шаарындагы Шубин атындагы музыкалык мектебин бүтүргөн.
Я не буду тебя больше, я не буду тебя больше ждать. Оставляю тебя в прошлом, отныне ты мне стал никем. Я не буду тебя больше, я не буду тебя больше ждать. Извини, но абонент больше недоступен, больше недоступен. Зирек мектебинде 1-класстан 9-класска чейинки окуучулар окуйт. 1-класстан 6-класска чейинки кыздар балдар бирге окуса, 7-класстан баштап кыздар бул жерден билим алуусун улантышат. Жатаканага жатып окуган окуучулар үчүн бардык шарттар, 3 маал ысык тамактары каралган. Негизи бардык класстардын тарбиячы ассистенттери бар, класс жетекчиден сырткары. Алар башталгыч мектептеги ассистенттер окуучулар эртең менен келгенден баштап кечкисин саат 4-тө үйгө кеткенге чейин чогуу болуп, ошолорду көзөмөлдөп, сабакка убагында кирдиби, сабакка кечикпей элеби, кружокторго толук катышып атышабы. Андан сырткары үй тапшырма аткаруу сааты бар. Ошол жакта үй тапшырмасын аткарганга жардам берип, түшүнбөй калса кошумча түшүндүрүп, ошолорду көзөмөлдөйт. Бул башталгыч класстардын тарбиячы эжекелери, ассистенттери. Ал эми жогорку класстарда болсо тарбиячы эжекелер кечкисин жатаканада окуучулар менен чогуу болуп, кечки саат 4-төн баштап эртең мененки саат 8-ге чейин чогуу болушат жанында. Ошону карап көзөмөлдөп, кечкисин жаткырып, эртең менен тургузуп, андан сырткары ошо кечкисин чай сааттары болот. Саат 9:30-дан 10-го чейин ошол чай сааттарында чогуу отуруп, ар кандай класска тиешелүү маселелерди талкуулап, ар кандай иш-чаралар болуп турат. Ошолорго даярдык кылуу максатында окуучулар менен бирге иш алып барат. Кут билим окуу тарбия комплекстеринин филиалы болгон Зирек мектебинде бардыгы 27 мугалим эмгектенет. Негизинен билим уясы жаш кадрлар менен толукталган. Агартуу тармагынын өкүлдөрү күн сайын ар бир сабакты көргөзмө куралдар менен кызыктуу өткөнгө аракет жасашат. Биздин мугалимдерибиз азыр бардыгы 27 мугалим эмгектенет. Көпчүлүгү жаш мугалимдер. Жергиликтүү мугалимдерибиз да бар, анан ар кайсы шаарлардан келген. Мисалы үчүн Чокталдагы Зияшбектенов лицейинен бир окуучубуз келди, Сапат лицейлеринен. Таластагы Кыздар Мээрим лицейинен бир мугалимибиз келди. Бишкектеги президенттик 71-чи мектептен жатакана директорубуз. Чүйдөгү Байтик мектебинен тарбия завучубуз жана Ош Кыздар лицейинен 2 мугалим келди бул жака. Анан калган мугалимдерибиз жергиликтүү мугалимдер. 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата окуучулар атайын иш-чара уюштурушкан. Бул иш-чарага атайын драма иримине катышкан окуучулар активдүү катышып, жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөрдү коюп беришти. Бүгүн окуу башталат. Кызыңыз канча жашта? Сен бул жаш башында эмне кыласың? Мында отурган окуу жетимдер нәлдеп жүрүшөт. Аны окуп, эрке балдар окуп. Бул кыз менин ишим да болбос. Жеңе, бул эмне дегениңиз? Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен. Ой, сен закон бакуна ишим да жок. Байкап сүйлөңүз, жооп берип калып жүрбөңүз. Ой, сен кайдагы чоң элең? Өз кызымды өзүм билем, жерде ооп кетип келген, сен билесиңби? Ой, катын, жапжагымды. Ишин кылгандан көрүп калжырабай. Качандан бери биларман болуп, элди башкарып калгансың. Бул мектепке кетсе үй жумуштарын ким кылат? Сен кыласыңбы? Үйдөн башка адам калбадыбы? Биздин мектепте чоң иш-чара болуп жатат. Анткени биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата биздин окуучулар менен биргеликте даярдалган чакан кечебизге күбө болдуңуздар. Албетте биздин Зирек кут билим окуу тарбия комплекс болгондуктан биздин кыздардын өзгөчө бир таланттары бар, өзгөчөлүктөрү бар. Атыбызга затыбыз жарашкан ушундай зиректүүбүз. Кут билим окуу тарбия комплекстеринин филиалы болгон Зирек мектебинде билим алган окуучулар жыл сайын акча каражат төлөшөт. Маалымат катары айта кетсек, башталгыч класстардын окуучулары 1 жылга 90 000 сом төлөшсө, жогорку класстардын окуучулары 115 000 сом төлөшөт. Бизде окуу төлөмү башталгыч класстардыкы 90 000 сом 1 жылга. Алар ошол 2 маал тамагы,
кружоктору, китептери баардыгы ошол сумманын ичинде. Ал эми жогорку класстар болсо, алар 3 мал тамак ичип, анан жатаканада жаткан үчүн алардыкы 1 жылга 115 000 сом. Бул сумманы башында окуучу жаңы кирип атканда же болсо окуу жылдын башында 30% төлөнөт, 30%. Анан калганын жыл ичинде бөлүп, ата-эненин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кааласа 2/3 бөлүп, кааласа ай сайын бөлүп төлөсө болот. Кабыл алуу сынагында жакшы эң биринчи орунду алган окуучуга 75%, андан кийинки 50%, анан 25% жеңилдиктер берилет. Андан сырткары олимпиадаларда жакшы жыйынтык көрсөткөн окуучуларга бул ар бир этапка жараша, мисалы үчүн шаардык этапта алган ордуна жараша, андан кийин областтык этапта, республикалык этапка жараша 5%дан 75%га чейин жеңилдиктер берилет. Андан сырткары эми азырынча бизде 9 эле класс, эң жогорку классыбыз 9 класс, бирок булар ОРТга бергенде дагы, барганда дагы ОРТ сынагынан жакшы жыйынтык көрсөткөн окуучуларга дагы баалуу сыйлыктар болот. Зирек мектебинин мүдүрү Өмүрбек Токтобаев келечекте мектептин базасын мындан да жакшы чыңдап, жанындагы имаратка актовый зал, спорт зал жана башка окуу класстарын ачууну пландоодо. Ысык Көл областынын автобазасы болгон, областтык автобаза. Анан азыр ошол биринчи этапта бул биринчи имарат деле ремонт кылганга үлгүрдүк. Анан буюрса кийинки этапта ушу маңдайыбызда турган дагы чоң бир имарат бар. Ал жак эгер ремонт болсо, ал жакта чоң актовый зал, спорт зал, окуу класстары, окуу залы, анан ашкана болмокчу. Жана анын эң үстүндө болсо IT центр кылалы деген оюбуз бар. Эгер ушул планыбыз ишке ашса, буюрса бул бир эле областтан эмес, жеке эле Кыргызстандан эмес, балким чет өлкөдөгү биздин жарандардын окуучуларын дагы бул жака толук 1 жыл окутканга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Бир эле окуу учурунда эмес, сентябрь айынан май айына чейин эмес, керек болсо жайкы курстарды дагы уюштурганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол жака мүчө болгон